2005-2006 жылдары жерлер бөлүнүп берилген. Анан эле ар кандай курулуш шылтоолор менен закондоштуруп кызыл китеби берилбей келатат да. Бирөөлөр айтат басып алгансыңар дейт, бирөөлөр айтат сатып алгансыңар дейт. Мен түшүнбөй койдум. Мен өзүм мисалы Ленинский акимиятта очередте туруп эле барып эле анан баланы жерге аласыз деп алгам. Мына кайсы жерге барсаң деле кайсы жерде учеттосуң, же учетко балдарды же мектепке бере албайсың, же мектептен эч нерсе кыла албайсың. Ушул нерселер болот. Көп иши кылса, элдин баары тең могул жерде атайын ошон үчүн чогулуп отурушат да. Бардыгын тең мындай чечип беришсе, ошонун депутаттар жакшы болот эле. Мына эптеп бир үй салып алайын деп аракет кылсаң, анын документи жок. Ушу менен жүрөбүз. 1986 анан 91-жылкы өкмөттүн токтому менен ушул 47 гектар ТЭЦ-2 курганга Бишкек шаары үчүн деп туруп берилген. Бирок жер Сокулуктун жери. Анан кандай жол менен Ленин акимияты 2005-жылы токтом чыгарганы ал азыркы мезгилге чейин өзүнчө сыр болуп атат. Кайрылуу күнү менен окуп чыгып, анан эртең менен мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги менен сүйлөштүм. Эртең саат 3-тө биз ошол жердеги ТЭЦ-2 конушунун жашоочулары менен жолугушам. Ал жердин маселеси кандай, чечилиши кандай десем, алар мага маалымат берди. Бул 1986 жылы Глав Энергияга, кийин 91 жылы өкмөттүн токтому менен өтүп кеткен, энергетика министрлигинин баласында экен. Азыр энергетика министрлиги бизде жок. Анан азыр мураскер болуп электрический станция ушул жерге ээлик кылып келет экен. Бирок алар айтты, ушул Бишкек шаарынын мэри Ленин районунун акимчилигинин уруксаты менен элдерге берилген, турак жай курганга деп. Анан берилген. Мындайча айтканда, жанагы айткан сөзүңөргө коштам, бул жерди силер басып алган жоксуңар, бул жерди силер сатып алдыңар. Бул чындык. Өкмөт силерге машинаны берип турда, техпаспортуңарды бербей коюп турду 15 жылдан бери. Үйүңөр бар, бирок документиңер жок. Жашайсыңар, бирок пропискаңар жок. Ошентип шооруңар шорподой кайнап келат. Мен түшүндүм. Анан эми бунун чечүүнүн жолдору. Биз азыр эми Жанар Корончуш келдик. Биз албетте силердин көтөргөн маселеңерди жогорку кеңеште көтөргөнгө алыбыз такылыбызда жетет. Кеп кандай кылып чечебиз? Ошондо болот. Мен мына менен кошулуп ушул мамлекеттик каттоо кызматынан дагы өкүл да келди. Ал менен дагы мен кабинетте отуруп алып картасында көрдүм бул жердин. Ошо башы 87 гектарга, кийин 47 болгон экен да. Эмне үчүн Ленин райондук соту, Ленин райондук акимчилиги силерге жерге турак жайга салганга уруксат берген, анан кийин Сокулуктуку болуп чыккан. Силердин күнөөңөр жок да. Ал ошол кездеги мэрдин, ошол кездеги акимдин. Анан силер коркпошуңар керек. Мен ойлойм, эми биздин өкмөт мынчалык наадандыкка барбаш керек. Силердин мага айтышып атат да, ал жердеги үйлөрдүн баары соттолтуруп калдык, сүрдүрүп салат экен деп. Сүрдүрүп сала албайт. Бийлик 1000 кишинин үйүн сүрдүрүп сала албайт. 1000 киши чыкса кайта бийликтин үйүн сүрдүрүп салышы мүмкүн да. Болгону ушул силердин документиңерди бул өкмөт өзү алыш керек болчу. Буну кандай кылып мыйзамга өзгөртүү киргизет? Же токтомду токуйбу? Баары бир мыйзамдаштырып бериш керек. Ал турган иш. Бул жерден бир эле нерсеси ошол документтерди силерге мыйзамдаштырып бериш керек экен. Эми аны биз комитетте, тиешелүү комитетке Жанар Кубанычөкөстөн көтөрүп, агрардык боюнча комитетте каратып, ошолго тиешелүү мэрияныкындагы Ленин район акимчилигин, мамлекеттик каттоо кызматын, электрический станция, өкмөттүн өкүлүн, жогорку кеңештин комитетинин эксперттерин баарын чогултуп отуруп, анан буну биз ошол сунуш беришибиз керек. Комитеттин бул конституциялык орган болгон чечим чыгарат. Мына ушул ТЭЦ-2 конушундагы 47 гектар жердин мындан аркы келечеги кандай болот? Аларга убагында ким берген? Эми силердин сотторду мен таң калып атам да, ошо соттордун чечиминчи. Эгер Кыргызстанда кийин же эртең жакын арада бир чоң толкундоолор чыга турган болсо, бул бийлик менен оппозициянын келишпестигинен эмес, бул эл менен, карапайым эл менен соттун ортосундагы алакадан чыгат да. Соттор ушунчалык надандык болуп атат. Мына эми силердин ушунча кишиге убагында уруксат берди. Силер сатып алдыңар да там салдыңар. Анан силердин
каражаттыңардын баардыгын карабай туруп эле анан кийин жок бул тамдардын баардыгы мыйзам салынган бузулуш керек деген өкүмдөр чыгарып атпайбы? А компенсация башка жерден силерге жер береби, каражат береби бул жер деген ала турган болсо, ал жагын карабай эле жок бул жер мыйзамсыз берилген деп токтом чыгарып коюп атат. Мына ушундай нерселер чын айтканда мени дагы өкүндүрөт. Ошол өкмөттүн мындай өлүмтүк өкүнүчтөрү, анан соттордун өз элине караган мындай катаал өкүмдөрү элдин, карапайым элдин канын ичип атат да. Мен бизде кошулам. Силер аргасыздар ушундай болсо, бирок силерге рахмат ушинтип ак үйдүн алдына чыгып митинг кылып, акция кылып талап кылбай ушу өзүңөр ушу депутаттарды чакырып атсаңар, эми биз муну көтөрөбүз. Тиешелүү чечим кабыл алыш үчүн биз буну тездеткенге аракет кылабыз. Силердин алдыңарда Жанар дагы өзүнүн сөзүн айтат. Биз керт башыбыз менен кепилдик беребиз келип кеткенден кийин. Биз бул маселенин көзөмөлдөп, артынан түшүп, ошол бир акыйкат чечим чыкканга, ошо чындык силер тарапта экени буну Кудай деле көрүп турат. Силер басып алган жоксуңар, силер сатып алдыңар, жакшынакай кылып мына светтер тартылыптыр. Эми кетсе күнөө кетсе ал өкмөттүн өзүнүн органдарынан кетти. Сокулуктан кеттиби, Ленинграддан кеттиби, аны мага десе атууга атып салсын, 40 жылга түрмөгө отургузуп салсын. А бирок силер мындай зыян тартпашыңар керек, силер жабыркабашыңар керек да. Силерде күнөө жок. Болгону силер 15 жылдан бери мына балаңар, кызыңар чоң атат, ушул үйдө жашап атасыңар, а бирок пропискаңар жок болот атпайбы? Китебиңер жок, мектеп жок. Мен өлүп калсам, документи жок тамга балам эмне болот, эки балам? Өзүңөр ойлогула алдыңа кетейин. Мына ошондой элдин көгөй толтура. Мен балдарга акча албайм, пенсия менен оокат кылам. Ошо эки балага жетим бала деп акча албайм. Бул жака кимдер гана келбептир? Убагында Алтынай Сейитбекова дагы мэр болуп, аким болуп турганда келген экен. Мурунку президент да келген экен, кийинки президентке талапкердин баары келген экен. Өмүрбек Чиркешевич да келген экен. Бардыгы эле силердин жана добушуңарга куда түшүп, шайлоо бүткөндөн чечип беребиз деп алдап келген экен да. Биз Жанара көз келдик, биз алдабайбыз, биз көтөрүп беребиз.